Салам достор. Канткенде өз жашообуздун автору өзүбүз боло алабыз. Биринчиден, автор деген сөздүн өзүнө токтоло турган болсок, бул кайсы бир чыгарманын жаратуучусу. Автор бул ошол чыгарманы биринчи окуй турган адам, биринчи уга турган, көрө турган адам. Деги эле бүгүнкү күндө мага кайрылган психологиялык жактан жардам сурап келген адамдардан байкаган, мени өкүндүргөн бир нерсе, алар жашоосунун авторлугун, жашоосунун кожоюндугун деп айтабызбы, өздөрүнө эмес, тилекке каршы башкаларга карматып койгон. Өздөрүнүн жашоосунун сценарийин өздөрү эмес, башкалар жазганга жол берип койгон адамдар. Алардын оюнда, эгер ошол нерсени өз колума ала турган болсом, анда өтө коркунучтуу нерселер болуп кетет деген калп, тырмакчанын ичиндеги калп ынанымдарга, чектеген ынанымдарга байланып калган адамдар. Ошол себептен бүгүнкү күндө келгиле, канткенде биз өз жашообуздун автору өзүбүз боло алабыз. Сүйлөшүп көрөлү. Эң биринчиден бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Жашоо дайым эле бактылуу көз ирмемдерден турбайт. Жашоодо орустар айткандай кара сызыктар да бар, жашоодо ак сызыктар да бар. Жашоодо кайсы бир адамдардын жашоосунун башында кыйын болот, ортосунда жакшыраак, аягында андан жакшыраак. Ал эми кайсы бир адамдардын жашоосунда башында аябагандай сонун аягы өкүнүчтүү аяктайт. Ар бир адамдыкы ар башкача. Бирок кеп ошол биздин жашообузда болуп жаткан кубанычтуу күндөрдү дагы, ошол кайгылуу күндөрдү дагы биз канчалык деңгээлде жашообузду бир багытта алып кете алдык, канчалык деңгээлде биз жашообузда көтөрүмдүүлүктү көрсөттүк. Суроо ошондо. Биз буга чейин турмушка карата байымдуулук деген эксперттердин видеосу тартылган эле. Буюрса ал видеого дагы ортоктош болосуздар деп үмүттөнөм. Ошол өзүнүн жашоосунун автору болгон адам жизнестойкий деп коет да, турмушка карата, жашоого карата көтөрүмдүүлүктү өзүндө иштеп чыгышы керек. Мисалы, билесиздерби, эгер жакшылап талдап көрө турган болсок, биздин жашоо сызыгыбызды алып көрө турган болсок, мен сиздерге сунуш кылат элем, кагаз, калем саап аласыздар дагы, кадимкидей эле бир сызыкча чийесиздер. Ошол сызыкчага өзүңөрдүн жашооңордогу позитивдүү окуяларды өтө эсиңерде калып калган, анан албетте негативдүү, ушунчалык жүрөгүңөрдү жаралаган, ушунчалык кайгыга салган негативдүү окуяларды, балким баарын эстегиле деп айтпайм, бир позитивдүү, бир негативдүү окуяны эстеп көргүлө. Анан ошол окуялар сизге, сиздин инсан катары калыптанууңузга, сиздин башка адамдар менен болгон мамилеңизге, сиздин ошондогу жашоо кырдаалыңызга, деги эле сиздин мүнөзүңүзгө кандай таасир эткенин талдап көрсөңүз, анализ кылып көрсөңүз, болуп көрбөгөндөй таң калууга туш болосуз. Анткени таң калыштуусу, биздин жашоодо бизди кубанычтар эмес, кайгы, азаптар, кыйынчылыктар көбүрөөк тарбиялайт экен. Биздин жашообуздагы кара сызыктар бизди көбүрөөк жакшы жакка өзгөртөт экен, дагы көбүрөөк жакшы багытка түртөт экен. Жана ошол көп адамдардан угуп калабыз, эгер менин башыман ушул кыйынчылык өтпөгөндө, мен бүгүнкү Самат болмок эмесмин. Менин башыман ошол кыйынчылык келбегенде, бүгүнкү Айнура силердин алдыңарда турмак эмес деген сөздөрдү угуп жүрөбүз. Анткени кандай гана азап болбойсун, ошол биздеги күчтүү жактарды, катылып жаткан таланттарды, биздеги бир дараметти сыртка чыгарууга түрткү боло турган нерселер экен да. Мисалы, келгиле азыр жашообуздагы кайсы бир кыйынчылыктарды эстеп көргүлө. Мисалы, менин жашоомдо мисал катары түшүнүктүүрөөк болуш үчүн айта кетейин, уулумдун бир жылдары аябагандай катуу ооруп, дарыгерлер бул адам болбойт, же болбосо бул өмүр бою майып болот деген өкүмүн чыгарган күн менин жашоомдогу эң караңгы күндөрдүн бири. Бирок мен ошол артты карап талдап келгенде, ошол кыйынчылык мени апа катары кайраттуулукка, ошол кыйынчылык менин баламдын ар бир демин
баалаганга үйрөткөн экен. Ошол кыйынчылык менин бүгүнкү күндө баламдын мектептеги баасы же баламдын спорттогу ийгилиги же болбосо баламдын дагы башка жетишкендиктери эмес, бүгүнкү күндө анын амандыгы, бүгүнкү күндө анын дем алып жатканы, бүгүнкү күндө менин маңдайымда көзүн жалтыратып турганы ал да канча маанилүү экенин, мындайча айтканда баалуулуктарды туура коюштурууга түрткү бергенин байкадым да. Ошол себептен биз кээде адамдарды жетишкен ийгиликтери менен, балдарыбызды, чөйрөбүздү карьерасы менен же болбосо дубалда илинип турган сертификаттарыбы, айтор медальдарыбы ошол нерсе менен баалаганга көнүп калганбыз. Келиңиздер, бүгүнкү күндөн баштап деги эле өзүбүздүн жашообузга кожоюн болуш үчүн кандай гана кыйынчылык келбесин, ошол кыйынчылыкты билбейм, балким азыр күлкүлүү угулар, бирок кучак жайып тосуп алуу менен ошол кыйынчылыкка туруштук берүүнү үйрөнүү, ошол кыйынчылыкка бетме бет чыгууга үйрөнүү бул өз жашооңо өзүң кожоюн болуу дегенди билдирет. Ошондой эле кандай гана билесиздерби, өз жашоосуна кожоюн болгон адамдар кандай гана кыйынчылык туш болбосун оптимисттик көз караштагы адамдар. Алар айтат, алар чүмкөнүп жатып албайт, алар артка чегинбейт, алар мен өлөм, мен бул жашоо менен коштошом деп башкаларга жоопкерчиликти жүктөбөйт. Андай адамдар кандай гана кырдаалга туш болбосун, мен колуман келгенин кылам. Менде канча күч бар болсо ошону коротом. Эгер колуман келбесе, колуман келбегенин калтырам дагы, эмне колуман келсе ошону кылам деген адамдар бул өзүнүн жашоосуна өзү кожоюндук кылган адамдар. Өзүнүн жашоосуна өзү кожоюн болгон, өзүнүн жашоосунун автору өзү болгон адамдар бул жоопкерчиликти өзүнө алган адамдар. Булар, мындай адамдар эч качан кандай гана кырдаал болбосун күнөөнү башкадан издебеген адамдар. Мисалы, биз бүгүнкү күндө кайсы бир кыйынчылыкка дуушар болуп калсак, кээде таң калыштуусу таптакыр тиешеси жок өкмөттү, бийликти, кошунабызды, айтор эчак ажырашып кеткен күйөөбүздү, эчак бул дүйнөдөн кош айтышкан ата энебизди күнөөлөгөнгө чейин барабыз. Ошондуктан келиңиздер, эң биринчи кезекте кандай гана кырдаалга, кандай гана ситуацияга туш болбойлу жоопкерчиликти өзүбүзгө алганды үйрөнөлү. Ошондо гана биз өзүбүздүн жашообузга өзүбүз кожоюндук кылган болобуз. Демек, жашообуздагы кыйынчылыктар бул бизге карата чакырык деп билели. Бул кыйынчылыкта биз адам боюнча калабызбы, бул кыйынчылыкта биз жоопкерчиликти өзүбүзгө алабызбы, жана бул кыйынчылыктын биздеги күчтүү жактарды калыптандырышына жол беребизби, жокпу, бул өз колубузда. Демек, келиңиздер, жашообуздун автору өзүбүз бололу.